Менде мындай суроо да, мага деген Сокулук районунун Саз айылынын тургуну кайрылып атат да. Маселе мындай болуп атат да. Бир нече жылдан бери жер иштетип армянский номердеги Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны сатып алгам дейт $7000. Документтерин чөө жайын тактаган эмесмин деп, сөзүн ачыгы деп жазып атат да. Бирок сураштырсам, бардык армянский автомобилдер, автоунаалар запчасть болуп кириптир мамлекетке. Анан сизден суранаарым дейт. Биздей карапайым калкка ушуну оңунан чечип берсеңиз, ушуну көтөрүп берсеңиздер, анткени деген бул жерден азыр аябай чоң өлчөмдөгү каражаттарды талап кылып атышыптыр да. Ушул боюнча ой пикириңиз кандай? Элге жардам бере аласыңарбы? Ушул маселе боюнча кайрылгандар биз көппүз дейт да. Сиз түшүндүңүз да? Ооба, суроону түшүндүм, сурооңузга рахмат. Микрофон, Улан мырза, микрофон ближе возьмите, вообще угулбай атат да. Сизди угулбай атат. Сурооңузга рахмат, суроону түшүнүктүү. Армения ЕЭПтин мүчөсү болот. Ошого бул жерде в рамках взаимной торговли принцип проблема жок да, армянский машиналар боюнча. Возможно, учетко ГП унага койгондо ошол жерде проблема болуш үчүн болуп калышы мүмкүн. Ушул адамдарга кандай жардам бере алат мамлекет тарабынан? Мен эмне кылып жардам бере алам, мисалы да, кайрылып атат да. Булар бизге түз келип кайрылбайбы? Эмне дегенде маселе баягы правовой руки дегендер бар да, правовой рукилерди регистрацияга болбойт бизге койгонго. Возможно, ошолор боюнча суроо болушу мүмкүн. А левый рукилерден вообще проблема жок. Бизге келип кайрылсын, түз. Эми $7000 каражат түшүнөсүз да. Чоң каражат болот, ошон үчүн жазып атышат. Кимге кайрылсын? Так дарегин айтып койсуздарбы? Аты жөнүн кимге кайрылсын? Мага лично кайрылышсын. Улан мырза, сиз эми чоң даражадагы жетекчисиз. Биздин ушинтип трибунадан чоңдорубуз мага келсин деп коюшат. Анда мен элди жөнөтсөм, орун басар эмес, даже директор департамента кабыл алышпайт. Поэтому назовите или номер продиктуйте. Вот сейчас трибуны, он меня будет слушать сейчас. 0772 503 203. 772 503. Это мой телефон. Последний какой номер? 503 203. 203. Вот по всем таким вопросам люди, которые сейчас нас слышат, они могут непосредственно к вам обращаться, да? Да, обратятся, мы решим вопрос. Все, чоң рахмат.